Саламатсыңарбы менен сүйүктүү окуучуларым, кутмандуу күнүңөр менен. Биз мектепке барабыз, терең билим алабыз, туруп алып бетме-бет саламдашып алабыз. Саламатсызбы? Анда балдар маанайга кандай? Анда кезектеги сабагыбызды баштоо үчүн биз биринчиде жагымдуу маанай түзүп алабыз. Анда бизе баардыгыбыз ордубуздан туруп, кандай балдар эле? Ачык көңүл балдарбыз, муңаюну билбесең. Ачык көңүл балдарбыз, жөн турганды сүйбөгөн. Кандай сабак болбосун, баштайбыз үрбий менен. Кезектеги сабагыбыздын башталар алдында балдар биз жагымдуу маанай түзүп алабыз. Баардыгыңардын маанайыңа кандай? Азаматсыңар, анда баардыгыбыз муңайма деген ырга бийлеп, баардыгыбыз муңайбай, жылмайып жүрөлү. Анда баштадык. Баардыгыңардын жүзүңөрдөн эч качан жылмайып кетпесин. Дагы бизге эмне жетишпей атат? Алтын эреже. Ооба балдар, бизге алтын эреже жетишпей атат. Анда эмесе алтын эрежени кабыл алабыз. Баардыгыбыз экранга көңүл бөлөбүз балдар. Алтын эрежени кайсыл жерде болбосун, көчөдөбү, мектептеби же үйдөбү, сөзсүз түрдө алтын эрежени кабыл алыш керек. Бүгүнкү сабагыбызга байланыштуу балдар биз жылмаюу деген сөздү тандап алдым. Караңызчы балдар, жылмаюу бул достуктун ачкычы экен. Жылмаюу бул достуктун ачкычы. Жылмаюу жакшы маанай татуулайт. Жылмаюу акысыз белең дейт балдар. Жылмаюу дейт тилсиз сыйырмат. Түшүнүңөрбү? Биз ушулардын негизинде бүгүн эрежени сактайбыз. Сабактын максаты жылмаюунун маанилүүлүгүн жана анын адамдарга тийгизген оң таасирин түшүндүрүү, боорукерликти, достукту жана жакшы маанайды сактоо адаттарын калыптандыруу. Биз ушул максаттарды ишке ашырсак, сабагыбыз ийгиликтүү болот экен. Жылмаюу деген эмне? Кандайча түшүнөсүңөр? Кана бир жылмайып карагычы. Жылмаюу деген эмне экен? Карагачы, жылмаюу деген кубанычты, достукту жана жакшы маанайды чагылдырган жүздүн мимикасы экен. Көрдүңөрбү? Адам жылмайганда анын оозу, көздөрү жана жүзү жылуулук таркатып турат экен. Көрдүңөрбү? Жылмайганыбызда биздин көзүбүз, ооздорубуз эмне болот экен балдар? Өзгөрүп турат экен. Ордубуздан турабыз балдар. Колундагы шарды көрдүңөрбү? Бул дагы жылмайып турат да силерге окшоп. Көрдүңөрбү? Азыр мен бул шарды өйдө көтөргөндө жылмаябыз, күлөбүз, ха-ха деп. Макулбу? Ооба. Шарды мен өйдө көтөргөндө кайра күлө бересиңер. Кана баштайбыз. Кана балдар? Азаматсыңар балдар, баардыгыңар жылмайып, кичине көңүлүңөр көтөрүлүп калдыбы? Ооба. Жылмаюу деген эмне экен?
Бул жылмаюу деген балдар жүрөктү тазартып, анан көңүлүбүздү көтөрөт, ар дайым жылмайып жүрүш керек экен. Карамада күндү ар дайым эмне кылат? Ээрчип жүрөт. Ошон үчүн ал жакты мен күн карама деп атап алдым. Түшүнүңөрбү? Ооба. Жылмаюунун мааниси дейт балдар. Жылмаюунун маанисин түшүнө алабыз. Жакшы маанай тартуулайт, достукту бекемдейт. Жылмаюу дегенде ушунчалык ишенип жыргап күлүп турушат, сурдуу жылмаюу дейт балдар. Оозунан жылмаюу дейт. Бирөөлөр ар дайым тиши көрүнүп жылмайып жүрөт, чыныгы жылмаюу кандай экен? Ха-ха деп үн чыгарып, балдар. Жанагы күндүн өркүн шарик көтөргөндө ошондой болуп жылмайт экен. Жылмаюунун түрлөрү түшүнүп алдыңарбы? Ооба. Азаматсыңар. Андан кийин балдар, атактуулар айтып кеткен экен. Адамдардын жылмаюу тууралуу айткандар дейт. Атактуу адамдарыбыз ушундай жылмаюу тууралуу айтып кеткен экен да. Бардығыз экранға көңіл бөлөбүз балдар. Жылмайган кыз эч качан сулуулугун жоготпойт дейт. Ар дайым жылмайып жүрсөк эмне болуп келебиз? Кандай болуп келебиз? Сулуу болуп келебиз. Аны ким айтыптыр? Мэрилин Монро айтыптыр. Андан кийин жылмаюу бул боорукерликтин башталышы дейт. Биз ар дайым жылмайсак, боорукерликтин эмеси экен? Башталышы. Аны Далай Лама айткан экен. Бул жерде сүрөттөрдү көрдүңөрбү? Ооба. Жыргап күлүп турушат, силерге окшоп. Караңыз, жактыбы? Бул жерде карачы, батиректерди ойноп, кыздар жыргап ойноп жүрүшөт. Бул жерде күн караманын сүрөтүн тартасыңар, анан жактап бересиңер. Түшүндүңөрбү? Ооба. Баштадык атаңыздар. Birinci tartып etip турат. Азамат күндүн сүрөтүн тартыптыр. Анда эмесе Сауле күндүн сүрөтүн силерге жактап берет. Күн кандай, күн жөнүндө сүйлөп берет балдар. Тамам. Күндүн нуру адамдарга жылуулук жана сүйкүмдү көрсөтөт. Бүгүн күн караманы тарттым. Күн карама жөнүндө мен айта кетсем, күн карама жылмаюунун гүлү. Күн карама жылмаюунун гүлү. Күн карама дайыма күндү ээрчип жүрөт. Анын денектерин болсо куштар, адамдар жейт, ал жылмаюу сыяктуу. Азаматтар, күн карамадагы балдар, күн сыяктуу ар дайым күндү ээрчип жүрөт, ошон үчүн анын атын эмне деп коюптур? Күн карама деп коюптур. Азаматсыңар отуруңар. Азыр бизден Абдымуталипова Алия деген кызыбыз сурамчылоо жүргүзүп келсин.
бардыгыңардын жылмайганыңар өзүңөргө жарашат, азаматсыңар балдар. Анда эмесе кийинки бөлүккө өтө берели. Анда сабагыбызды эмне кылабыз балдар, бышыктайбыз. Жылмаюунун түрлөрүн эми айтып өтөбүз. Кана жылмаюу жөнүндө ким эмнелерди билди? Кана Сауле? Жылмаюу бул стресс жана кайгыны азайтып, адамдын ден соолугун жакшыртат. Дагы балдар, жылмаюу жөнүндө дагы Алия? Жылмаюунун түрлөрү бул ишенимдүү жылмаюу, сырдуу жылмаюу, бийик жылмаюу жана башкалар. Дагы Амина? Кандай жылмаюу түрлөрү? Чыныгый жылмаюу, сырдуу, боркер жана башкалар. Дагы балдар, жылмаюу күндөлүгү менен жыйынтыктайбыз. Түшүнөрбү? Бардыгы жылмаюу күндөлүгүнө ачтык. Бүгүндөн баштап жылмаюу күндөлүгүн толтурганга аракет кылабыз. Макулбу? Азыр баарыңардын алдыңарга мындай жылмаюу күндөлүгүн берем мен бирдиктеп, анын ичиге жакшы жылуу сөздөрүңөрдү жазасыңар. Макулбу? Жүз жаркын жашоо. Жылмайып күйлө жылуу сөз болгасың. Күлкү жана жылмаюу ден соолукка пайда болуп келет. Дагы Жүзүң жылмайса достор көп болот. Жылмаюу жанга дары. Жүзүңдөн жылмаюу болсо, жүрөгүңдө да кубаныч болот. Жылмаюу жашаган адам бактылуу. Жылмайган жүз жылуу мамиле. жылмайып сүйлөйбүз. Бардыгыбыз кана тиштерибизди көрсөтүп. Жылмаюу жандын жарыгы. Жылмаюу бейпилдик жашоонун белгиси. Жылмаюу бул күлкү. Жүзүңдөн жылмаюу кетпесин. Жылмаюу жылмайсаң дүйнө сага күлүмсүрөйт. Анда балдар, бардыгыбыз жылмаюу күндөлүгүн ачып алдык. Бүгүндөн баштап балдар ушул жылмаюу күндөлүгү өзүбүздүн жакшы сөздөрүбүздү калтырып кетебиз. Анда үй тапшырма балдар, сабагыбыз жыйынтыктап болдук. Үй тапшырма, бардыгыбыз экранды карайбыз. Үй тапшырма, жылмаюунун керемети деген темада чакан эссе жазып келебиз. Макулбу? Түшүндүңөрбү? Балдар, жылмаюу күндөлүгүнө жылмаюунун керемети деген темада чакан эссе жазып келебиз. Ушуну менен сабагыбыз бүттү. Саламаттан калгыла балдар. Балдар, бүгүн биздин сабагыбыз соңуна чыкты. Ушул жылмаюу күндөлүгүн толтуруп келебиз. Үй тапшырма эмне берилди? Жылмаюунун керемети деген темада баян же эссе жазып келебиз, азаматсыңар. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Катышып бергениңер үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.